Сіздер бардыңыздар, очередке тұрғаны келдіңіздер. Жаңы бар. Же мұрындан тұрып жүргендер бар. Я. Қайда деп? Очередке. Малмат алғанда келдіңіз. Малмат больше года социально. Я не получила, у меня вот этот вопрос. Қанша жыл очередсіз? Қанша жүрсіз? Электронный. Электронный келесіз, социальный ипотека. Да, социальный. Почему-то 500 получили. Смотрите, мен сіздерге түсіндіріп қояйын. Тура үшін алышымыз керек те бардыңыз. Электронный очередь болғанша, бұрын ручной очередь болған. Түсініп бар. Электронный очередь болғанша, бұрын қағаз жүзінде болған. 18 жыл, 10 жыл, 12 жылдан бері тұрған, мына ошол сіздерде еле жарандарыбыз, ошол үй жоқ, бүгінгі күнді больницада иштеген, же мұғалім эжекелерибиз мына жүрүшөт да. Ошондо заявка, то есть заявление кагаз жүзүндө жазып, мына ошолор биринчи 17, 16, 10 жыл болуп калгандар, мына биз биринчи берип туруп бүтүрдүк. То есть азыр 225 калды. Эми ал эми электронный очередке кирбеген да. А электронный очеред кийин чыкпадыбы? Электронный очередти билип алыңыздар. Мына азыр ГИКтин жетекчиси, мына замдары турат. Невозможно бир тууган же бир таанышы үчүн эч качан жылдыра албайт. Мамлекет бүгүнкү күндө мыйзам бар. Мыйзамдын астында бардыгы жоопко тартылат. Эч кандай ал невозможно. Ушуну мен сиздерге түшүндүрүп коеюн дедим да. То есть Кудайым буйруса, биринчи жолу мамлекетибиз мына өзү үйдү тапшырды, көрдүңөр. Урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлүндө болуп, мынакей тапшырылды. Эми бардыгыбызга түшүнүп турам, бүгүн эле үй керек да. Мына азыр 2025 жылы 7-8 миң тапшырылат. 2026 жылы еще андан көп тапшырылат. То есть Кудайым буйруса бардыгы болот үйлүү. Шунча чыдаганбыз, мен сиздерден сураныч, кичине чыдап койсок, мына азыр очередтин жылганын аз көрөсүздөр да. Эми айтып отпаймынбы, мурунку канча жылдан бери ишеним болгондо. Бирок бир президент буга чейин аткарган эмес буну. Ошон үчүн ал жарандарыбызды биз ыргытып сала албайбыз. Аны бирөө айтып отпайбы кече бир депутат 2048 болуп туруп биринчи алып алыптыр деп. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал эжекебизди көрөсүздөр эртең алганда. Жөнөкөй эле мына ушул акыркы бир 16-17 жылдан бери үмүтүн үзгөн жөнөкөй эле ушул эжекебиз да. Мына ушул менен анан акырын кетти. Азыр Бишкек шаарында аябай көп бүгүнкү күндө масштабтуу курулуп атат, көрүп атасыздар. Мына ошолордон сиздерге дагы мына буйруса, мына уже жакынкы эмки 25 жылдан баштап мына тийип баштады. Азыр ошол электронный очередте тургандар мына эртең 24-нөн баштап тур, уже көрөсүздөр, бүт кетет азыр астына. Мына 24 декабрь экинчи күн болот экен, мына вторник күндөн баштап туруп, ошол бардыгы 25 жыл без первоначальный взнос мына ушул очередте тургандар азыр кетет азыр. Болгону астыңкыларды биз мурунку дагы кайталап коеюн. Туруп калгандарды биз алып салсак анда туура эмес болгон. Ошого эл туура эмес түшүнүп, очеред жылбай атат да тияктан келип мындай болуп калыптыр да деген нерсе калып калат. Бирок алардын ар бирин бизде жашыра турган эч нерсе жок. Ачык айкын сиздерге көрсөтүп берет. Мына канчанчы жылы кат жазылган, канчанчы жылы очередке турган. Мына ошон үчүн кичине сабыр кылып турасыздар, а? Анан канчалык сиздерге түшүндүрүү иштери боюнча туура орой мамиле кылып, туура эмес маалымат жеткизип аткан болсо, мына түз жазып коюңуздар. Мына болбосо мына бизде Мурат турат, билесиздер, активдүү ар бир соц тармактарда сразу мага жеткизет дагы. Мен ошол эле моментте биз жазасын беребиз. Потому что элдин астында бизге ушундай тапшырмага коюлган, биздин бардык нерсебиз ачык, жашыра турган эчтекебиз жок. Ачык болуш керек. Түшүндүктөн да. Мен балам азыр Россияда дагы электронный очередке турган. Сиз азыр айткансыз, обязательно өзү келиш керек деп атасыз. А бирок азыр электронный очеред болгондо обязательно өзү келиш керек деген. Өзү келиш деген маселе жок. Электронный, то есть электронный туруп атпайсызбы? Сиздин очередиңизди бирөө эч качан жылдыра албайт. Жылдырып көрсүн, мен айтып атам го, мыйзамдын чегинде жоопко тартылат. То есть эмне үчүн электронный деп атабыз? Эми сиз, допустим, бир ай мурун турдуңуз. Бирөө келет дагы 30-болсоңуз, бирөө келет дагы бүгүн.
уже 80-90 болуп калды. Сиздин астыңызда турбаш керек да. А сиз эртерээк келгенсиз, значит эртерээк алышыңыз керек. Мен айтып атпайм, 2 жыл. 2 жыл, 25-26 Кудайым буйруса көп жарандарыбыз мына ушул 20 канча миң очередь азыр Бишкек шаарында? Бишкек шаарында 30. Бишкек шаарындагылардын бардыгы жабылат. Эч кандай маселе жок. То есть мындай болбойт да. Башында ушундай болот да. Туура түшүнөм мен деле. Бүгүн алышыбыз керек. Бардыгы эле квартиралап жүрүшөт бүгүнкү күндө. Бирок бизге президентибиз мындай өтө катуу тапшырманы койгон, жеке өзү көзөмөлдөп турат бардыгын. Мына мага ишенип коюңуздар. Биз айткан нерсенин бардыгы аткарылып келип атат. Буйруса 1-2 жылдын ичинде бул маселелердин бардыгы чечилет. Первоначальный взносын 50% бар. Ал эми долевой, бул 2024 жылы кирди. Бул ушул биздин мигранттарыбыз Кыргызстанда базарда иштеген экөөбүз. Эми караңыздар. Мен ушул жерден дагы баса белгилеп силерге түшүндүрүп кетейин. Бул долевой сиз 50%-ын төлөйсүз, 50% 15 жылга. Батыраак наркы үйлөр дагы курулуп кетсин дегенде ошол очередте тургандар алат да. Мамлекетибизде определенный бюджет бар да. Мына акырындык менен. Бирок ошол эле мезгилде биз мигранттарыбыз, не только Россияда, Европада жүргөн, Америкада жүргөн мигранттарыбыз бар. Мына ошолор дагы ошол жакта туруп, ай сайын акча которуп туруп, ошол үйлүү болуп калды деп атат да. Мигранттын бир эле көйгөйү бар. Бул ушул основной бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир үйлүү болуп калайын деген максаты бар да. Бериңиз. Чыңгыз Айтматова 101 декабрда берилет дедилер. Туура, мен сизге түшүндүрүп коеюн, 2024 жылы биздин мамлекетибизде цементтин проблема болуп калганына байланыштуу чуть-чуть кичине кармалып, азыр мына январдын аягында берилет. 18 этаждуу үйлөр мурун 12-9 этаж үйлөр болчу. Экинчиден мына сейсмология жагынан айтып коелу. Азыркы жөнөкөй салынып аткан үйлөргө караганда единственный бул калп менен кеткен, то есть бул каркас, бетон, темир менен, арматура менен. Мына Турция мамлекетинде дагы бир гана ушул үйлөр сейсмостойкий болуп туруп, жер титирөө болгондо, мына интернеттерден баарынан текшерип көргүлө, жалгыз ушул үйлөр калган. Калган үйлөрдүн баардыгы кулаган. Потому что бул кандай десек, бетон, арматурадагы, бетондагы, то есть связкасы аябай күчтүү да. То есть жер кыймылдоо, Кудай сактасын, жер кыймылдоо болгондо бул уже жарылбайт. Мен дагы бир жолу кайталам. Мен азыр өзүм келгеним себеби мен ушуларды наказать этейин деп келдим. Сиздерге туура так маалымат бериш керек. Булар милдеттүү ошого. Сиздерге, ар бириңиздерге кандай гана очередке башынан баштап туруу боюнча, социальный ипотека боюнча мына бүгүнтөн баштап туруп жетекчи өзү ушул жерде эртең менен кечке чейин иштейт. Ар бир сурооңуздарга жооп берет.